13 жашар кызды зордуктаган жаран 12,5 жылдай түрмөдө отурмай болду. Бишкектин 1-май райондук соту зордуктоо боюнча кылмыш ишин кароону жыйынтыктап ушундай өкүм чыгарган. Айта,чу кыздын ата-энесинин үйүнө конокко келип турган. Ал кызга карата бир нече жолу ырдык көрсөткөн. Ал эми өспүрүм кыз бул тууралуу ата-энесине айткандан коркуп ооз ачкан эмес. Экспертиза болсо кыздын зордукталганын аныктаган. Бишкектин Барашилов менен Лермонтов көчөлөрүнүн кесилишинде саат кечи 9:30 жеңил унаа кырсыктап капталынан кулап калган. Маалыматка ылайык, каза тапкандар жок, бирок жабыркагандар бар. Тез жардам кызматы 2 адамды алып кеткен. Көрсө 22 жаштагы жигит Nissan автомашинасынын рулун башкара албай көп кабаттуу үйдү келип сүзгөн. Үй бүлөм кысым көрсөтүп жатат деп Британиядан баш паник сураган Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултандын билдирүүлөрү боюнча казак бийлиги жооп кайтарды. Бир күн мурун ал өлкө жетекчилигин коррупцияга айыптаган. Бирок Айсултандын атын жана анын азыркы абалын пайдаланган адамдар бар экенин Казакстандын маалымат жана коомдук өнүгүү министри Даурен Абаев ыңгатты. Өмүрү коркунучта экенин айткан эл башынын үй бүлө мүчөсү мурдарактагы Назарбаев таятасы эмес эле уулумун деп билдирген. Иранда парламенттик шайлоого бир жумалык убакыт калды. Учурда үгүт өнөктүгү башталды. 290 мандат үчүн 7000ден ашуун талапкер ат салышат. Бийлик болсо жарандар шайлоого активдүү катышуусу керек деп үндөөдө. Бирок эксперттер өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу коомчулукта нааразычылык көбөйдү деп белгилешүүдө. Соңку айларда Ирандын 100дөн ашык шаар кыштактарында нааразычылык акциялар өткөн. Буга таасирлүү генерал Касем Сулеймани Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана ирандык аскерлер 176 жүргүнчүсү бар Украин учагын кокусунан атып түшүргөнү да кошулташыл болду. Кыргызстан менен Россиянын кайчылаш жылынын расмий ачылышы 27 февраль күнү Москвадагы Кремль залында өтөт. Салтанатка эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин катышуусу күтүлүүдө. Эскерте кетсек, былтыр жылдын 28 мартында Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн башчылары тарабынан 2020 жылды кайчылаш жыл деп жарыялоо чечими кабыл алынган. АКШнын президенти Иранга өз алдынча согуш жарыялап, аскерди кол салуу аракетин жүргүзө албайт. Мындай өзгөртүүлөрдү Сенат кабыл алды. Резолюцияны кабыл алуу түз эфирде жүрдү. Анда 55 эл өкүлү резолюцияны колдоо калса, 45 сенатор каршы болду. Документте демократтардан сырткары президент Дональд Трамптын Республикачылар партиясынын 10 мүчөсү дагы макул деген добушун берген. Резолюцияда кабыл алынгандай, АКШнын президенттик администрациясы Иранга каршы сокку же аскердик аракеттерди көрүүнү туура көрсө, анда ал сөзсүз түрдө Сенаттан уруксат алышы керек болот. Бирок президент Трамп бул документ вето кое тургандыгын айтты. Бишкектин мэри Азиз Сурахматов муниципалитеттин алдындагы билим берүү башкармалыгын жетектеп келген Сауле Мейирманованын арызын кабыл алды. 6 жылдан бери билим берүү жагын башкарган Мейирманова өзү чарчаганын айтып, кызматтан бошотууну өтүнгөн. Эми жаңы жетекчи конкурстун негизинде тандалмакчы. Салмагы 1 тоннага жеткен эң чоң фейерверк Америка Кошмо Штатынын Колорадо штатында жыл сайын өтүп келген кышкы фестивалда атылды. Натыйжада фейерверктердин түзүүчүлөрү Гиннестин рекорддор китебине кирди. Былтыр дагы рекорд кою аракети болгон, бирок фейерверк асманга көтөрүлбөй жерден жарылып кеткен.